Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Аккеме студиясында бүгүнкү болуп өткөн окуялар, кабарлар менен сиздерди тааныштырабыз. Бүгүнкү күнгө 19 май жекшемби, дем алыш күнүңүздөр ийгиликтүү, жакшы, көңүлдүү өтсүн. Сиздер лайк басып бизди колдоп кетсеңиздер, биз жаңылыктарды баштайбыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 19 майда кыргызстандыктарды энелер күнү менен куттуктады. Ошол куттуктоосун сиздерге окуп кетели. Асылзат апалар, сүйүктүү энелер. Өлкөбүздө ар жылы жадыраган май айынын 3 жекшембисинде энелер күнү өзгөчө толкундануу менен белгиленип келет. Себеби бул күн ар бир жарандын жүрөгүндө мээримдүүлүк, боорукерлик сезимин козгоо менен дүйнөдө энеден өткөн ыйык эч ким жок экенин эске салып турат. Эненин бийик зоболосун ондогон кылымдар бою нарк насил менен жашап келген кыргыз элинин турмушу ар тараптан ырастап турат. Азырда кыргыз наркында эненин орду бийик. Бул дүйнөнү энебиздин бешигири менен тааныйбыз. Ыңаалап жарык дүйнөгө келгенден тарта ак сүтүн арнап берип, түн уйкусун 3 бөлүп, үстүнө көпөлөктөй айланып, кара жанын карчуруп жүрүп, торолткон энелерге жан курман. Эненин мындай өзгөчө табияты менен улуу касиеттин энебиз эчактан эле туюп билип, эне деген улуу заттын алдында өмүр бою милдеткер экенин билишкен. Ошондон улам кыргыз элинде тоо томкорор баатыр болсо дагы, акыркы деминде эне деген ыйык ысымды оозанат. Элибиз эчактан эле бүтүндөй бир мамлекеттин пайдубалы эне кармап турган бекем үй бүлөдөн башталаарын жаз эмдебей түшүнүшкөн. Мындан улам эзелтен элибиз энеге өзгөчө мамиле жасап, үй бүлөнүн отун өчүрбөй, улай турган касиетке эгедер экенин билип, аздектеп сыйлап келишкен. Дүйнөнүн түркүгү энелер деген акылман элибиз. Ар бирибиз бабалардан келаткан мындай наркты абердин мыйзамы катары тутунуп, жашоого тийишпиз. Бүгүнкү күндө адеби бар, ыйманы толук, коомдо үлгү боло турган жаштарыбыз. Эң алды энени терең урматтаган, адамдык улуу сапаттарга ээ болуш абзел. Урматтуу мекендештер, эненин кучагындай бекем кучак болбос, эненин мээриминдей күчтүү сезим болбос, кандай адам болбосун, кайсы жерде жүрбөсүн, эне мээрими аны ар дайым эңсетип, эне кучагына чакырып турат. Себеби жашообуздун жарыгы, өмүрүбүздүн чырагы эне. Ошондуктан жалпыңыздарды жарык дүйнөгө алып келген энелерибизди урматтоо менен алардын теңдессиз мээримине ар дайым таазим этүүгө чакырам. Урматтуу асылзат апалар, мээримдүү энелер, сиздерге үй бүлөлүк чексиз бакыт каалайм. Жашообуздун тиреги, өмүрүбүздүн соолугус булагы болуп жүрө бериңиздер. Бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун, бар болуңуздар. Биз дагы ажообуз Садыр Нуркожоевичтин сөзүнө кошулабыз. Бардык апаларды бүгүнкү майрам менен куттуктайбыз. Сиздерге ден соолук, узун өмүр, дайыма жакшылыктарда жүрүңүздөр. Бишкекте бүгүн 19 майда Турдахуну Субалиев атындагы аянтта эртең менен эл аралык One Run 2024 жарым марафону башталды. Жарым марафонго 1500гө жакын спортчу жана сергек жашоо образын сүйүүчүлөр катышты. Алар 21, 1, 10 жана 5 чакырым аралыкта чуркашты. Ошондой эле эң кичинекей катышуучулар үчүн 1 чакырым балдар жарышы өттү. Спорттук иш-чаранын максаты мүмкүн болушунча көп адамдарды активдүү, сергек жашоого тартуу жана калк арасында спортту жайылтуу болуп саналат. Ошондой эле Москванын борборунда дагы Забег.рф жоо чуркоо боюнча эстафета өтүүдө. Бул жерде да дистанция боюнча 1, 5, 10 жана 21 километр чуркоо болуп жатат. Москвадагы таксист группаларга ушул маалыматты таркатып коюңуз. Ошол иш-чаранын алкагында азыр жолдор жабык. Жабылган жолдордун сүрөтүн сиздерге коюп койдук. Көрүп ошого жараша маршрутуңуздарды аныктаңыздар. Маалыматты бөлүшүп коюңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бизди колдоп, каналга катталып, лайк басып, тууган уруктар менен бөлүшүп кетиңиздер. Мекенибизге тынчтык, бейпилдик каалайбыз. Ар бир үйгө жакшылык, береке болсун. Кийинки чыгарылышта жакшылыктарда көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвадагы мекендештер, кирди чыкты боюнча границага кыйналган жердештерди бекер ташыган, жолдо полный жардам берген, чек арага до конца өзү барган Толкунбекке чалыңыз. Аккемеден десеңиз полный кошумча чыгымдар, разворот, черный список, өтүп кеткен, жоголгон документтер бекер болот. Машиналар комфорт, ыңгайлуу, жылуу жумшак барып келесиздер.